2025 жылдын 19 апрелинде Маргарита Рудомина атындагы чет элдик адабияттар мамлекеттик китепканасында көрүнүктүү акын, драматург, котормочу, кыргыз адабиятынын классиги Алкул Осмоновдун 110 жылдыгын белгилөөгө арналган салтанаттуу иш-чаранын алкагында акындын кайра басылып чыккан «Менин үйүм, Мойдом» аттуу ырлар жыйнагынын бет ачары болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев, Бишкектеги Алкул таануу, Элеме Изилдөө борборунун жана Алкул Осмоновдун үй музейинин директору Замир Асаналиев, Алкул Осмоновдун чыгармаларынын котормочусу орус акыны Михаил Синельников, Россия Федерациясынын Жазуучулар союзунун өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун Россия Федерациясындагы бөлүмү, Рухбейне эл аралык чыгармачыл академиясы, Москва кайрыктары адаби бирикмеси, ошондой эле Москва шаарындагы кыргыз жана башка улуттардын диаспоралык уюмдарынын өкүлдөрү катышышты. Иш-чара Залкар советтик жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бюстуна гүл коюп, эскерүү менен башталды. Андан соң акындын китептери, баскан жолу жөнүндө орусча, кыргызча маалымат баракчасы, портреттер жана 7 тилде казакча, өзбекче чыгарылган китептердин негизинде чакан көргөзмө уюштурулду. Өзүнүн куттуктоо сөзүндө элчи Кубанычбек Бөкөнтаев Алкул Осмоновдун кыргыз адабиятына, поэзиясына, кыргыз элинин руханий маданиятын байытууга кошкон зор салымын ыраазычылык менен белгилеп, Алкул Осмоновдун чыгармачылыгы достуктун нукура сезимдерин чагылдырып, мезгил сынынан өткөн достукка, жалпы тарыхый, руханий жана маданий мурастарга жана салттуу баалуулуктарга негизделген кыргыз-россиялык жалпы тарыхый достук мамилелерди бекемдөөгө салым кошконун баса белгиледи. Алкул Осмонов не только создал множество оригинальных произведений, но и был талантливым переводчиком. Он одним из первых познакомил кыргызских читателей с произведениями великих представителей мировой литературы, как Пушкин, Шекспир, Гёте, Низами и других. А его перевод поэмы Шата Руставели «Витязь в тигровой шкуре» стал в свое время бестселлером и имел оглушительный успех в кыргызском обществе. Особо хотел бы отметить, что Алкул Осмонов создал благодарные стихи о России, о ее великих людях, таких как Александр Сергеевич Пушкин, который, по словам поэта, стал его учителем в поэзии. В этих стихах переданы подлинные чувства дружбы между двумя народами, которые, безусловно, и в наши дни способствуют укреплению кыргызско-российских отношений на основе проверенной временем дружбы, союзничества и стратегического партнерства. Маргарита Рудомина атындагы чет элдик адабияттар китепканасынын директорунун орун басары Владимир Марков, кыргыз адабиятынын көрүнүктүү өкүлү Алкул Осмоновдун кайрадан басылып чыккан чыгармалар жыйнагы кыргыз лирика-эпикалык поэзиясынын казынасынын азыркы россиялык окурмандарына дагы бир жол ачып, элдердин ортосундагы достук мамилелерди жана маданий мурастарды мындан ары чыңдоого салым кошорун зор ишеним менен белгиледи. Замечательно, что многие произведения Алкула Осмонова претерпели за эти 110 лет многочисленные переиздания и переиздаются вновь и вновь. И повод нашего сегодняшнего мероприятия и очередное издание его произведений – это замечательное событие. Надеюсь, что и дальше часть из этих произведений пойдет в библиотеку иностранной литературы, будет доступна нашим читателям. Россиялык акын жазуучулар өз сөздөрүндө Алкул Осмоновду терең лирик жана сүрөтчү катары анын туулуп өскөн жерине, өз өлкөсүнүн тарыхына болгон сүйүү менен толгон чыгармаларын белгилешип, көрүнүктүү акындын кыргыз элинин тилин, каада салтын, маданиятын жана руханий мурасын өнүктүрүүдө жана сактоодо кошкон баа жеткис ролун бир ооздон айтып өтүштү. Алкул Осмонов – это важная часть моей жизни без преувеличения, потому что Кыргызстан – моя родина. Вот, близко знал Суинбая, Алиева, Джусуева и других, и Амора Султанова. И моим близким другом был Жолон Мамытов. Это были братские отношения, доверительные, и он мне охотно рассказывал об Абакуле, в поэзию которого он был влюблен. Впрочем, я думаю, как все киргизы. Ибо это любимец, этот поэт Алкул Осмонов, любимый сын киргизского народа. В общем, этот вечер, он
один из знаков признания в России гения киргизской литературы, каким является Вакул. Он гений мировой литературы. С моей точки зрения, бесспорно единственный киргизский поэт мирового уровня. И то, что здесь его бюст будет установлен вскоре, я думаю, что и памятник в Москве на улицах, это очень важно. Мы сотрудничаем с киргизскими поэтами на протяжении 5 лет, наверное, последних. Вот. И вот в то же время я лично познакомился с творчеством Алыкула Осмонова. И меня поразило в таком молодом возрасте его ранний уход, конечно, и насколько мудры его стихи. И в этом стихотворении, наверное, даже если об этом не было написано, чувствовалось, что он, вот как русские поэты, там есть Есенин ушел рано, Рубцов рано. И также в каждом стихотворении, вот я прочитал стихотворение «Я корабль», и там виден, он чувствовал свой ранний уход. И в то же время вот эти вот его мироощущения, они были мироощущениями взрослого человека, который прожил 60-70 лет. А это многого стоит. Это говорит о том, что это большая поэзия, о том, что он не просто писал, он разбирался в жизни, он понимал жизнь. Алыкул Осмонов является символом киргизской души. Прежде всего, это поэт, который чувствует этот мир. Он видит, что летит птица, он пишет о ней. Он видит, что растет цветок, он пишет о нем. Он видит, что киргизы совместно с другими братскими народами, казахами, туркменами, таджиками, узбеками защищают Москву. Это для нас всегда очень дорого, мы никогда не забудем, что, ну вот, казалось бы, сиди в своей юрте, защищай своих барашков, но ты пошел и погиб за Москву. Мы никогда этого не забудем. Большое спасибо за то, что он в своем творчестве так честно и искренне, правдиво он рассказывал о Великой Отечественной войне. И сам он пострадал, он был детдомовцем. И сегодня прозвучало, что его воспитывала русская женщина. Алкултану Бишкек илимий изүлдө борборунун директору Замир Асаналиев кыргыз маданиятынын классигинин өмүрүн жана чыгармачылыгын изилдөө боюнча кеңири жана ар тараптуу коомдук адабий иш-чаралардын жүргүзүлүп жаткандыгы тууралуу айтып берди. Чыгармалары, эң алгач чыгармалары орус тилинде басылган да. Орус тилинде которулуп, анан орус тилинде Москвадан басылып, анан жалпы эски Советтер Союзунун мамлекеттерине тараган да. Экинчиден, мынакей 50-жылы басылган ушул «Мой дом» деген китеби Сталин атындагы мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлгөн. Убагында. Бирок каза болгондон кийин албай калганда Сталиндик сыйлык Сталиндин туулган күнүнө карата тирүү авторлорго берилет экен. Сталин 21-декабрда туулуптур, Алыкул 12-декабрда каза болуп калган да, ошон үчүн тагдыр экен, буйруган эмес да. Анан бул боюнча орустун котормочуларына, орус акындарына да чоң рахмат. Алыкул менен 17-нчи жолу ошо переиздание кылып которуп беришти, буга чейин чыккандарынан. Анан бирок ошол орусча которгон чыгармалары кыргыз журтчулугуна жетпейт экен. Мен статистикалык бир эме карап көрдүм. Айылдык райондук китепканалар эмес, биздин республикадагы Бишкек шаарындагы китепканаларда дагы Алыкулдун орусча жазылган чыгармалары, китептери жок экен экен да. Анан ушул пробелди толтуруш үчүн ушул китептерин кайрадан басып чыгарууга аракет кылып атабыз да. Анан экинчи турнебиз Түрк жергесинде болот. Түркияда ошол Елазык деген шаар бар, ошол жерде Алыкул Айтматовдун паркы ачылган, эстеликке тургузулган, ошол жерде бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн акын жазуучулары бар, ошол жерде белгилейбиз да. Анан дагы артыкчылыгы жерде ошол Алыкулдун 110-жылдыгы менен катар биринчи жолу Манас эпосунун 3 бөлүмү түрк тилинде которулду, ошондогу бета шаарына өткөрүп келебиз да. Астана Алматы шаарында улуттук китепканасы бар экен, ошол жерде Алыкулдун илимий практикалык конференциясын өткөрүп беребиз деп атышат да. Анан ошентип биз Алыкулдун быйылкы 110-жылдык иш-чарасын эл аралык деңгээлге чыгара алдык деп ойлойбуз да. Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгына арналган бул иш-чаранын
негизги уюштуруучулары элчилик болуп саналат. Ошону менен бирге биз менен бирдикте абдан активдүү иш алып барган, ушул иш-чараны демилге көтөргөн десек болот. Бишкек шаарындагы Алыкулдун үйү музейинин директору, Алыкул таануучу Замир Асаналиев келип отурат. Бул иш-чаранын негизги тематикасы бүгүн орустардын Россия жергесинде орус окуучуларына биз Алыкул Осмоновдун Мойдом деген ырлар жыйнагын кайрадан басып чыгарып, ошону тартуулап атабыз да, переиздание деп коет орусча айтканда. Бул китеп биринчи жолу 1950-жылы Москвада орус тилинде басылып чыккан экен. Бул китеп Алыкул Осмоновдун биринчи жыйнактарынан болуп саналат. Элчилик ушул китепкананын короосуна, эшигинин алдына бир топ белгилүү акын жазуучулар, дүйнөлүк акын жазуучулар, алардын ичинде Чыңгыз Айтматовдун дагы портретине бюст деп коет, бюсту турат. Ошолор менен бирге Алыкул Осмоновдун бюстун дагы ушу жерге коюуга сүйлөшүүлөрдү баштадык. Буюрса Рудомин атындагы китепкана өзүнүн макулдугун берди. Анан мындан аркадагы жол-жоболорду ишке ашыруу менен ушул жылдын ичинде мүмкүн буйруп калса, мүмкүн ошондо дагы бир чогулуп Алыкул Осмоновдун элесин эскерип, Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгын дагы кеңири таратып, орус окуучуларына, жалпы окурмандарга ушундай мүмкүнчүлүк болот деген ойдобуз. Кичинекей кезинде ата-энесинен эрте калып, ата-энесинин көзү өтүп кетип, балдар үйүндө 5 жашынан балдар үйүндө чоңоюп, ал жерде кыргыз эмес, орус аял тарбиялагандыктан орус тилге дагы жакын болуп өсүп, ушул кыргыз тилин анча билбегендиктен көптөгөн чоңоюп калганда, эс тартып калганда көптөгөн жер шарларын, айылдарды, Кыргызстандын 7 областын кыдырган дешет. Ошол жерден көптөгөн материал топтогон экен да. Анан замандаштардын арасынан дагы эң алдыңкы акындардын бири болуп эсептелген. 2015-жылы өткөн экен Москвада Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгы. Адабиятчылардан болсо, Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун бөлүмүнүн акындары жардам берди. Ошо менен бирге Рухбейин эл аралык чыгармачылык академиясы, анан Актал адабий чыгармачылык бириктменин акындары салымдарын кошушту. Кечинде жалгыз келип карап турсам, жуткандай жайылуу желин, сергит күнүлүн. Өмүрген соолор көлдөр, өчөр жанар, бат карып, бат эскерип, бат жаңырар. Bundan 10 жыл мурун Москва мамлекеттик лингвистикалык университетинде Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгын белгилегенбиз. Ошондо дагы кыргыз тилин үйрөнүп жаткан орустун жаштары Алыкул Осмоновдун ырын окуп жана илимий баяндамаларды жасашканда бул абдан сыймыктуу, себеби орустун жаштары бүгүнкү күндө кыргыз тилин үйрөнүү менен бирге кыргыз маданиятын, кыргыз адабиятын таанып жатышат. Бүгүн өздөрү ушул жөнүндө да айтып өтүштү. Бул жалпы дүйнөдө, жалпы эл аралык мамиледе жакшы жетишкендиктердин бири деп эсептейбиз. Себеби эки элдин достугу, көп элдин достугу бул маданиятка кошкон салым болуп эсептелинет. Тил аркылуу алар албетте кыргыз тилин үйрөнгөндөн кийин кыргыз акындарын, кыргыз жазуучулардын чыгармалары менен да таанышат, ушундай кызыктуу иш-чараларга да келип катышышат. Ырларды чынын айтсам өздөрү тандап алды бүгүнкү күндө. Иш-чаранын катышуучуларына акындын өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу даректүү тасма көрсөтүлүп, Шепкин атындагы Москва мамлекеттик лингвистикалык университетинин студенттери тарабынан акындын ырларынан көркөм окулуп, кыргыз диаспорасынын музыкалык чыгармачылык өкүлдөрү жана керемет фольклордук тобу Алыкул Осмоновдун ырларына жазылган ырларды аткарышты. Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыктысы Нурзат Айдаркулова колун ойнотуп, күү чертип, кыргыздын мукуралуулугун тастыктап элге тартуу кылды. Кеченин аягында Москва шаарында жашап эмгектенип жүрүшкөн калемгерлерге, акын жазуучуларга Алыкул Осмонов атындагы жана Рухбейин эл аралык чыгармачылык академиясынын сыйлыктары тапшырылды. Мадина Жапарова, Гүлдесе Капарова, Самара Насырова, Спара канал, Москва шаары, 19 апрель 2025 жыл.